Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулоону улантабыз. Кыргызстанда 472 айыл өкмөтү, алардын курамында 1800 айыл бар деп официалдуу статистика айтат. 2017 жылдын аягында ишке киришкен президент Сооронбай Жээнбеков 18 жылда аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилесе, премьер-министр Исаков өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүнө жана экономика министрлигине 18-23 жылдарга аймактарды өнүктүрүү боюнча программа иштеп чыгууну тапшырды. Акыркы ушул менен бирге айыл өкмөттөрү менен алардын ичиндеги процесстер, айрыкча шайлоо процесси, бюджетке байланышкан маселелер аябай көп болуп аткандыктан биз бул маселеге кайрылууну туура деп таптык. Ана коноктор менен ушул суроо маселелерди талкуулайбыз. Чарпалек программасынын бүгүнкү коногу Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Турганбаев. Ошондой эле экономикалык проблемалар боюнча эксперт Эркин Абдыразаков. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Урматтуу коноктор, мына биринчи суроом айыл өкмөттөр, айыл округтар деп айтып жүрөбүз. Жергиликтүү бийлик жалпысынан. Кээ бир эксперттердин айтуусу боюнча жергиликтүү бийлик бул бүгүнкү Кыргыз Республикасынын ийгилиги, кээ бирлер болсо бул бийликте азыр кризис болуп атат деп айтып атат. Мындай деп айтканга дагы негиз бардай сезилет, анткени акыркы мезгилде кайсы эле айыл өкмөт болбосун, жалпысынан алганда ар түрдүү бир чыр-чатактардын менен байланышкан болуп атат да. Ошондуктан биринчи жалпы суроо бул негизи бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликтин абалы кандай деп баа берсек болот айыл өкмөттөрүнүн жалпы ишине. Андан кийин суроолорду тереңдетип кирип кетсек болот да. Эркин Абдыразаков, сизден баштайлы. Рахмат. Мына өзүңүздөргө маалым, Кыргыз Республикасы эгемендиги алгандан кийин биздин өлкөбүздө мурунку айыл чарбасында болгон элет жеринде болгон потенциалды кантип пайдаланабыз деген маселе турган да. Мурун колхоз совхоздор кайра иштетүүчү ишканалар болуп, мындай өзүнчө бир инфраструктура түзүлгөн болчу. Жер суу реформасы жүргүзгөндө андай оошко иштерге жол берип, биз дээрлик кошуна өлкөлөрдөгүдөй эмес, өзүбүздүн потенциалды талаптанып жок кылдык да. Анан жер бөлүштүргөндө, үлүш бөлүштүргөндө дагы мындай адилетсиздиктер башынан кеткен, башынан кыйшык отуруп алганбыз атка деп ойлойм. Себеби дегенде эң мыкты элди багып кетүүчү суулуу жакшы жерлерди, айыл чарбасына жарамдуу жерлерди үлүштөргө берип салышты дагы. Айыл өкмөттүн өзүнүн фондуна эч ким барбай турган, же болбосо түшүн бербей турган бир таштак суу чыкпай турган кыйын жерлерди таштап коюшту да. Аны башында өкмөттүн жалпы эле ушул ой пикири жакшы болчу. Айыл жеринде ошо жерди өкмөттүн карамагында алып кала турган болсок, арендага берсек, ошол жер дагы бир топ бир киреше алып келип, келечекте кайрадан айыл чарба кооперативдери түзүлөбү, же бир башка бир кайра иштетүүчү ишканалар болсо, жер маселеси кыйналбасын деген максатта болгон да. Бул жөнүндө сүйлөшөбүз албетте жер боюнча. Мына айыл өкмөт деги эле институт катары да, бийлик институту катары бүгүнкү күндө кандай абалда деп айтабыз? Ийгиликтери мүмкүн, жетишкендиктери мүмкүн. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун эң биринчи звеносу элет жериндеги ушул элди багып кетүүчү, мобилизация кылчу биринчи мамлекеттик орган десек болот. Бул өкмөттүн ошол ыйгарым укуктарын толук кандуу бердиби, ошолор өзүнө коюлган милдетин аткарганга мүмкүнчүлүк бердиби деген маселе болуш керек да. Бүгүнкү күндө мен андай ойдон алысмын, себеби дегенде атына заты жарашпай турат деп ойлойм. Себеби дегенде мына өзүңүз айтып өтүңүз, 472 айыл округу боло турган болсо, мунун дээрлик 83% өзүн өзү каптабайт, каражат алып келе албай турган. Кээ бири 98-99%га чейин мына дотацияда отурат. Мына өткөн жылда дагы салык кодексинин жаңы өзгөртүүлөр киргенге байланыштуу дагы 6 айыл өкмөт мындай акыбалы оорлошуп, дагы ошол дотацияга кошулду да. Биз жергиликтүү бийлик
институту бүгүн чабал бойдон калды деген нерсени айтып Бул атасыз. биринчиден нормативдик укуктук ченемдер деле бар. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттик иштеп атат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча бюджеттик мамиле боюнча мыйзамдар бар. Бирок мында инструменттери система толук кандуу иштебегенден кийин ал мыйзамдар алып кете албай атпайбы? Зайыр мырза, сиз практик айлык өкмөттүн башчысы катарында да. Айлык өкмөтү, жалпы эле айлык өкмөтү, анын ичинде сиздин өзүнө коюлган милдеттерди канчалык деңгээлде аткарып жатат? Аткарып атабы? Ийгиликтери көппү? Күйгүлүктөрүнө караганда? Эми мындай эле. Мисалы үчүн азыр мен 100% баары аткарылып атат, өзүнө койгон милдет аткарды деп айтсам дагы болот, андай да айтпасам да болот. Себеби мен ошол жерде иштеп атамын, айлык өкмөттүн башчысы болуп. Мен өзүм баа бергенден алып калбасын. Кудайга шүгүр иштешип атат. Эми эл баа берсе, байкелер баа берсе жакшы болот ошол эксперттер. Демек сиздин оюңузча бир тараптуу айта албайсыз, Анда мындай суроо. Эмне үчүн айыл өкмөттөрүндө аябаганда чыр-чатак көбөйдү да, акыркы мезгилде? Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Жакшы суроо болду. Себеби бизде коомдо мыйзамдан дагы мурун бир пикир пайда болуп калбадыбы? Жеп атат, ичип атат деген. Мына кеч жакында анда менин деле 8 депутат президенттен баштап бардык органдарга жазып чыгышты. Акырында келип текшеришип, эч бир факт далилденбегенден кийин кайра чыгып айтышып атат, жок муну кагаз түрүндө текшерип койду деген. Ушундай бир тенденция пайда болуп калды. Мамлекеттик ошо фискалдык органдарга, мамлекеттик мыйзамдуулук сактаган органдарга деле биздин эл өзгө эле ишенбей калды азырчы. Мыйзамдуулук көбүндө сакталбай калган болуп атат. Бул эмнеден чыгып атат? Айылдык кеңештин депутаттарына мен ушундай бир сунуш берет элем. Айылдык кеңештин депутаттарына муниципалдык иш болсо бир 5 жылдык стажы менен депутаттар келсе, практиктер келип калган болсо, ошондо айыл өкмөт bundan дагы толук кандуураак иштейт деген ойдомун да. Демек айыл өкмөттүн толук кандуу иштеп кетишинде жергиликтүү депутаттардын дагы салымы өтө чоң. Себеби бюджет ушундай бөлөк. Алардын бүгүнкү кедергисин дагы тийгизет эгерде жанагындай теоретиктер келип калган болсо, жанагындай кандай десем, кыргызда жакшы сөз бар го, боштон өткөн табып деген. Жанагы ошол нерсени өз көзү менен көрүп, жону менен сезип элге кызмат кылгандай болот. Кандай проблемалар менен туш келесин? Кандай көйгөйлүү маселелерди чечишке туура келип калат? Кандай решенияларды тез бат ала турган, ыкчам ала турган решениялар болуп калат да. Ошолорду баштан өткүзбөгөн депутаттар келип калган болсо, ушундай нерселер көбүрөөк болот деген ойдомун мен. Айыл өкмөттүн башчысыначы кандай? Айыл өкмөттүн башчысы себеби депутаттарга подотчетный да. Депутаттар шайлайт да аны. Эгер айыл өкмөттүн башчысын канааттандырарлык болгон болсо, депутаттар кайра иш ордунан алып коюшка дагы укугу бар. Бюджетти бир сөз менен айтканда айыл өкмөттү толук айылдык кеңеш көзөмөлдөп турат. Демек, сиздин оюңуз боюнча көпчүлүк учурда тажрыйбасы жетишпеген айыл өкмөттүн депутаттары айыл өкмөттөрү иштеткенге мүмкүнчүлүк бербей атат деген айтып атасыз. Ошондой чуулар көп чыгып атат. Себеби разногласия, баягы эки ача пикир ошол жерден пайда болуп калат. Бул элге кызмат кылуу, ошол жерде жашаган элдердин ар биринин проблемасын чечүү, ар биринин немесин чечүү, бул өзүнчө бир чоң бир философия да бул. Ага канчалык нерв кетет, канчалык неме кетет. Ошону түшүнбөй туруп эле кайра ушундай нерселерди кылып койгон болсо, жанагы көп тоскоолдуктар ошол пайда болот. Түшүндүм, рахмат. Бул боюнча оюңуз? Мына Замир өзү айтып өттү, бул жон тери менен сезип иштеп көрүп анан депутатта болгон, айыл өкмөттө дагы экинчи мөөнөткө азыр иштеп аткан мезгили. Бизде мыйзамдын баары бар. Мыйзам кагаз жүзүндө жакшы эле жазылган. Бирок менин жеке пикирим, толук кандуу өзүн ошол жердин атасы катары сезип, элдин жоопкерчилигин, тагдырына жооп бере турган жетекчи катары ишти алып кете алабы? Ошого мүмкүнчүлүк, инструментарий барбы деген суроону коюшубуз керек да биринчиден. Биринчиден мен айтар элем, мыйзам боюнча шайлоого биз бир 10-15 депутатка эле булардын тагдырын берип коюп атабыз. Бул кадр тандоо саясатындагы бул оошку иш, баягы чет өлкөдөгү демократиялык өлкөлөрдүн моделин таңуулап атабыз. Биздин кыргыздын менталитетине бул туура келбейт. Илгери бир эле башкарма башкарып, бир директор башкарып элди бакчу да. Башкарма жок мезгилде эле болгон. Эми ага чейин биздин неформалдуу бийлерибиз болуп келген. Илгертен кыргыздын өзүнүн канында бар. Бирок ошо бийлерди самап аткан жерим жок. Мен ушу депутаттар 12-15 депутат болсо, 20га чейин депутат болсун дейли. Буларды сатып алуу оңой эле. Чөнтөк
депутаттарына да айландырып коюшу мүмкүн, эгерде күчтүү менеджер айыл өкмөтү болсо да. Мен ойлор элем, буларды кандайдыр бир гарантия берип, депутаттар жакпай калса, ушул киши сунуш кылган демилгелерди колдобостон четке кагып тура бере турган болсо, конфликт кетет, кызыкчылык кетет да. Анан экинчиси, биз кадр тандоодогу критерийлерди аныктай албай атабыз. Биринчиден, бул менеджер болуп элдин тагдырын чечкен бараткан киши болгондон кийин, жок дегенде 3 жыл бою, 5 жыл болобу мамлекеттик кызмат иштеген тажрыйба, адис, айыл чарбасын билген адис болуш керек. Жок дегенде юрист же экономист болсо, ошол жердин оошку ишин, баягы финансылык жакты каяка алып барат, бюджеттик укук деген нерселердин баарын билип, баягы депутаттарды кошо окутуп, тартып кете алат эле деп ойлойм да. Мына сиз дагы айттыңыз берге чейин 80% статистика айтып атат, 80% айыл өкмөттөр бүгүн дотацияда депчи. Акыркы 4-5 жылдын ичинде бул цифра такыр өзгөрбөптүр да. Себеби эмне? Эмне үчүн айыл өкмөттөр деги эле дотацияда отурат, кайрадан дотацияда отурганга кетип атышат да. Силерде статистика сал бөлөк жер окшойт. Бизде Кара Суу районунда ушул билгеним мен. Бүгүнкү күндө 7-8 айыл өкмөт дотациядан чыгып отурат. Бул эми 22 февралда дейт, аймактарда өнүктүрүү жалпы республика боюнча. Ушул жерде деле бар да, кандай десек, ушул көп жанагы Байке туура айтып кетти. Айыл өкмөттүн башчысына мен мындай сунуш берер элем. Айыл өкмөттүн башчысын мындай дайындоо жолу менен кылыш керек да. Дайындоо жолу менен кылыш керек. Кепилдик жок азырчы. Дайындоо жолу менен кылса, дайындоо жолу болгондо жергиликтүү бийликтин өкүлү болбой калып атпайбы? Макулдашуу менен кетсин да. Бул менеджер да, менеджерди жергиликтүү бийлик дегенден кийин бул философиясы башка да, сиз айтмакчычы. Мен түшүндүм, бирок бул сиздин оюңуздар да. Сөз түрдө эмне үчүн, мисалы сиздер дотацияда эмессиңер көп жылдан бери. Дотациядан чыкпагандыгын себеби эмнеде? Бир эле кадрга байланыштуубу? Кадр эле эмес, жыл сайын жанагы салык кодекси, анан жанагы борбордук бийлик өзүнүн шарттарын диктовать этип коюп атат да. Маселен, жана налог с продаж, НДС деген маселелерди алып алышты дагы, буларга ушу жердин арендасынан же болбосо баягы подоходный налог түшүрдө ошон менен жашай бер деп коюшту. Маселен, сиздердин замирлердин айыл өкмөтүнө жакшы, албетте, буларда ар кандай шаарга жакын болгондугуна байланыштуу көп объектилер бар. Толтурса болот, баягы налог, салык төлөөчү базасы кеңирээк. Ал эми кээ бир айыл өкмөттөрдө жеринде эчтеке өспөйт. Допустим, мына Каракулжа, Чоң Алай, Чаткал, Ала Бука, Нарын облусунун райондорун ала турган болсок, ал жерде ошо жергиликтүү жана мектепте, больницада иштеген атка минерлердин эле подоходный налогу болот. Булар социалдык жактан республика берген милдеттемени республикалык бюджеттен алып ошону аткарып ортомчу болуп отурат. Анан экинчиси, булардын да бир жакшы иштебей ылаңга мындай нымтырап отурганынын себеби, буларга өтө жоопкерчиликти көп берип койгондагы укугу жок, милдети өтө көп. Себеби дегенде мына каттоо кызматы болобу, соцфонд болобу, башка мамлекеттик кызматтар болобу, алар өздөрүнүн полномочиясын ушулар аткарсын деп түртө салгандагы акча жагынан, укук жагынан эч кандай өзүнүн полномочиясын делегировать эткен эмес. Макул. Себеби кандайдыр бир токтомдор, буйруктар чыккан болсо, сөз түрдө айыл өкмөткө келип реализация болот да бул нерсенин бардыгычы. Ошол эле айыл башчыбыз бир күнү налог чогултуучу болот, экинчи күнү соцсот чогултуучу болот, үчүнчү күнү жаш балдар менен иштөөчү инспектор болушат, төртүнчү күнү мына Сирия маселеси болот, ал менен иштейбиз. Ошол эле маалда калктын ден соолугу боюнча иштейбиз, билим берүү тармагын карайбыз. Ар тараптуу азыр Эркин мырза айтып кетти, сиздерде өз алдынчалуулук жок депчи. Сиз болсо дайындоо жолун деп айтып атасыз. Дайындоо жол менен болсо андан дагы көбөйөт да, туурабы? Көз карандылыгыңар. Мына сиз райондун акиминен канчалык деңгээлде көз карандысыз? Азыркы күндө биз райондун акиминен көз каранды эмеспиз. Көз каранды эмеспиз. Кандай десем, кандай көз каранды эмес. Биз депутаттарга гана көз карандыбыз. Бирок мамлекеттик саясатты дагы жүргүзүш керек да. Мамлекеттик саясатты гана жүргүзүш керек да. Ошондо эки ача пикирлер, жанагы чыгып аткан тополоңдор, жанагы айыл өкмөтүнүн башчысы менен депутаттардын ортосундагы болуп аткан нерселердин баардыгы ушул нерседен чыгып атат. Мен дайындоо жолу деген ушул нерсени гана айтып атамын. Себеби жанагы власть вертикальный болсо,
башка адам кайсын айткан болсок, алганыбыз итаат кылып ошону кылган болсок, акыры бир жемишин берет да. Реформаны же башка бир нерсени 1 жыл, 2 жылда эч качан ишке ашыра албайбыз. Бунун үчүн көп убакыттар керек. Мен дайым айтып келем, Нурсултан Абишевичтин жанагы Горбачевдун 3 жылда кайра куруу реформасын кылабыз дегенде, бир реформага минимум 25 жыл кетет деген сөзү бар да. Биз ошентип эле жолубуз тогулбай атабыз да. Мен дайындоо дегеним жолум ошол болуп атат. Түшүндүм. Мына сиздин айыл өкмөт боюнча өзүңүз айттыңыз, бир топ чыр-чатактар менен депчи. Мен мисалы маалыматтарды карап отурсам, айыл өкмөттүн казынасы боюнча айтып атышат да. Эми канчалык деңгээлде жалган, канчалык деңгээлде ал ошол айткан адамдын аберинде албетте. 160 миллион сом болчу дейт, бүгүн ал 100 миллиондон азайып кетти дейт да. Буга канчалык негиз бар? Бул жанагы эле ошо популисттик немеде. Мен ошол 2000 кечеги жанагы мен жазгандан текшерип баргандан кийин биз 2010дон бери бардыгын карап чыктык да. Биз казнадан алдык. 2010 жылы 76 миллион гана сом болгон бюджетибиз. 2011 жылы эсимде бар 73 миллион болгон. 2015 жылы 121 миллионго чыкканбыз. Быйылкы жылы, бул 2016 жылы 107 миллион болдук. Себеби таможня союзга кирдик. Кытай ишкерлери өзүнүн немелерин токтотуп койду. Быйылкы жылга 104 миллион деп атат. Эч качан бизде 165 миллион, 195 миллион деген сөз болгон эмес. Бул жана мен айтпайдым, мыйзамдан дагы, факттан дагы ушундай бир тенденция болуп калды. Ушундай деп койсо эле, жанагы эрчип кетмей ушундай адаттарыбыз болуп калды. Бул мен статистиканы факт менен айтып атамын. Себеби кечеге дейин кызыгып көрдүк да. Бүгүнкү күндөгү бюджетиңиз 103 миллион. 103 миллион сом бүгүнкү күндөгү. Былтырга караганда кыскаруу бар. Кыскаруу бар. Шкем мырза, Баткен облусунун Кадамжай районунда дейт, көтөрмө айыл өкмөтүндө 98 жылы Тамаркасына Баңгизат экенчи соттолгон Махмуд Токторов деген киши башкарып келатат деген азаттыкка чыкты да мисалы. Эми ушундай кишилер кантип айыл өкмөт болуп жүрөт деп ойлойсуз? Эми баягы критерийди бекерден айткан жокпуз. Элдин атасы болгондон кийин бул таза, артынан мындай удуң-шудуң сөз болбогондой болуш керек да. Маселен, бул жерден райондук деңгээлдеги жетекчилер дейин, ошол жердеги жергиликтүү депутаттардын дагы күнөөсү бар. Себеби дегенде баягы кандидаттыгын койгондо, талапкерлигин койгондо караш керек да, текшериш керек да. Бул бир. Экинчиси, өзүн артында ушундай бир чуулгандуу нерсе, баягы кара кагазы бар экенин билип туруп, эмне үчүн алдап өтүп алган. Бул баягы кылмыш жаза кодексине туура келе турган нерсе болуп атпайбы? Маселен, райондун жетекчиликтери деле ошол кишинин макулдук берип, депутаттарга алып келип сунуштап атканда жоопкерчилигин ким карайт алардын? Бир райондун акими же бир чоң келип сунуштаса керек, же өзүн өзү көрсөтөлү болду. Эми баары бир. Мен дагы бир жолу кайталайын. Элдин атасы деп баягы мамлекеттик элдин ден соолугу бүт баарына жооп берип, аймак үчүн толук жооп бергенден кийин акча каражаты, муниципалдык менчиктер бар, активдер бар. Ошонун бардыгын мындай колуна тапшырып аткандан кийин бул кандай киши келди, алып кете алабы жокпу деп, жок дегенде бир карап койсун. Базарга малды алып барганда эле мактап сактап атып, ар кандай кылып справкасын көтөрүп барып сатып атпайбы? Азыр айыл өкмөттөрдү, мына сиздер депутаттарды айтып атпайсыздарбы, депутаттар тажрыйбасы жетишпей атат, же болбосо азыр эле депутат болуп атат, аларды сатып алып атат деп айтып атат, туура. Мамлекетте бул маселе бар. Түз шайлоо киргизүү жөнүндө сунуш берилип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, президент акыркы чоң жыйында ал айтты, кээ бир жерде түз башкарууну керек болсо киргизиш керек депчи. Эми бул эки альтернативалык вариант болуп атат. Кээ бир жерде керек болсо бир ыйгарым укуктан пайдаланып түз башкарууну да киргизиш керек. Мен бул жерден сиздин айткан пикирге кошулуп кетет элем. Мындай өзгөчө маанидеги, маселен, чек аранын жанында турган маанилүү мамлекеттик объектилер болуп турган жерде, баягы өлкөнүн тагдырына таасир эте турган объекттер болсо, ал жерде сөзсүз түрдө баягы түз башкарууну киргизсе болот. Маселен, ошол эле Баткен облусунун айрым айыл округдарын жергиликтүү баягы Тажикстан менен Өзбекстан менен тең ата сүйлөшө алат тургандай, көп маселени борборду карап отурбай эле чече тургандай полномочия бериш керек. Бул бир. Экинчиси, Кара Суудагы, маселен, сиздердин айыл өкмөт бул өтө маанилүү, себеби дегенде өлкөнүн капчыгына түшө турган акчалар дагы ошол рынок
рынокко байланыштуу болот. Бул Борбордук Азиядагы эң чоң рыноктардын бири. Бул жерде кызыкчылыктын кагылышы ар дайым болуп турат да. Маселен, азыр Өзбекстан менен чек ара ачылгандан кийин мындай жандануу башталды. Өлкөнүн коопсуздук маселеси бар. Биздин ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн, жолбосо ишкерлердин кызыкчылыгын ким коргойт? Ошол жагынан алып келгенде айрым айыл өкмөттөргө түз башкарууну киргизсе болот. Назначение кылса. Ал эми жанагы жалпысынан алганда түз кое беребиз дегени шайлоого. Ал жерде элдин ишени менен элдин элегин өтөт, биринчиден да. Экинчиден кылчактабастан бир мынау 2 жыл 3 жыл дебестен бир 4 жылдын тегерегинде сөзсүз түрдө баягы бардык бийлик бутагы бирдей келгенден кийин баягы башка чет өлкөлөрдө бир келгенде жергиликтүүдөн баштап жогоркусуна чейин кетет эмеспи? Ошол сыяктуу бизде бөлүп жарбастан, сен младший брат дегендей кылбастан, бардыгына бирдей мамиле кылсак, ошондо гана мамлекеттик жетекчилерге болгон, депутаттарга болгон элдин ишеними кайтат эле деп ойлойм да. Жоопкерчилик да жакшы болот эле. Зайыр мырза, мына сиз айтсаңыз, түз шайлоо киргизүү сунушуна эми баамдасам мага бир аз эмеде, бирок өзүңүз тапсак. Баягы сынган кылычтагы Бекназар Полгондун жанагы Абилбей улап койгон жердеги чорок айткан сөзүн гана айткым келет бул жерде. Ошол жерде Абилбей улап койгондо кайтып барып Абилбейди чабабыз дейт да чору. Окугансыңар да. Дегенде айтат, менен мурун адам өлбөгөн беле, менен кийин адам өлбөдү беле. Элим бул бий, элим үчүн эч ким айтпай мени көмүп койгула деген сөз бар да. Бизге ошондой баатыр керек болот да, баатыр эл керек болот азыркы күндөчү. Себеби мына карагыла, постсоветтик мамлекеттердин бардыгында өздөрүнүн жолун тауып кетишти. Биз бүгүнкү күндө деле түз шайлоо кылабызбы, же бир башка, сиз башында жакшы сүйлөдүңүз, бир эле бий башкарган деп. Менин оюмда, өзүм бул жеке оюмда болсо, Кыргызстанда бир эле адам башкарыш керек. Бир адам и команда ошого иштеш керек барды. Компактный өлкөбүз да. Вертикальный болуп иштеш керек. Себеби ушул күнгө чейин мына эгемендик алганга 27 жыл болду. Жолубузду таппай жүрөбүз да. А калган постсоветтик мамлекеттердин бардыгы өнүгүп кетти. Журт атасы болгондон кийин журт атасынын калганыбыз мусулманчылыкта деле бар, исламда деле бар. Итаат кылышыбыз керек. Кылып мамлекетти бир тартипке алып келишибиз керек. Болбосо ошого ошогон нерселер көбөйөт. Түз шайлоо болгондо кимге кепилдик беребиз? Бир уруу көп болот. Бир айыл чоң болот. Калган айылдар татыктуу болсо дагы бизде ушундай бир жакшы жаман тенденция өзүбүздүкү деген сөз бар. Ошондой үстөмдүк болуп кетет. Ошондо дагы көп нерселер болуп кетет. Дайындоо менен болгон болсо өзүбүздүкү деген сөздүн арылабыз. Мисалга, нарындан келип бир жерде башкарса жакшы иштеген болсо, пускай иштесин. Ошондо бүт бардыгынын, бардык Кыргызстан элинин бардыгын менталитетин жанагы немесин түшүнгөндөн кийин гана Кыргызстандын лидери гана чыгат деген ойдомун да. Албетте андай тобокелчилик дагы бар. Бирок канчалык деңгээлде кепилдик бар? Эгерде бир адам барын дайындай турган болсо, сиздердин оюңуздар боюнча анда чыныгы кесипкөй адис келет дегенчи. Ага дагы кепилдик жок да, негизи келип тура. Рахмат чоң. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем бүгүнкү эфирге келип бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн биздин конокторубуз Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаев мырза. Ошондой эле экономикалык маселелер боюнча эксперт Эркин Абдыразаков мырзалар болду. Биз ар жуманын 2 жана 6 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек биз маалыматты жеткиребиз.